салкын замандаштар. Бұл үмітсіз шайтан болбойт дегенде эле үгүтсүз шайлоо болбойт экен. Бұл чындык экен. Бирок булардын өмүр сүрүшү эки башка экен. Үгүт деген шайлоо менен төрөлүп, шайлоо менен өлөт экен. Үмүт деген адам менен төрөлүп, адам менен кошо өлөт экен. Биз бүгүн үгүт менен жашап жатабыз. Бул туура эмес. Биз үмүт менен жашашыбыз керек. Анткени үмүттүн өмүрү узун болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай Кыргыз парламентине бүгүн 29 партия атсалышып атат. Анын ичинде 3480 талапкер 120 мандат үчүн атсалышып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, алардын бардыгы сиздердин бүгүн добушуңуздарга куда түшүп, айларлап үгүт иштерин жүргүзүп жүрүшөт. Мен үгүттүн арты күйүт болот экен. Мен ошол Алмаз Шаршенович үгүт иштерин айтса, мен сиздерге күйүт иштерин айтайын. Өзүңүздөр 2 күн мурун көрсөңүздөр керек. Кече дагы көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар Кыргызстанда эмне жаңылык болуп жатканын. Ошол эле кечеги ак жолчулар бүгүн башка партия менен атсалышып, эмнеге бара жатканын ачыктап салды Кыргыз элинин алдында. Ачык эле айтты, жанагы Камчыбек Ташиев деген, эгер биз бийликке келсек, биз Бакиевди алып келебиз дейт. Уктуңуздарбы ушуну? Бул эмне деген кордук же бул эмне деген зордук? Бул айтып атат, мен Бакиевди алып келем деп кепилдик берип атат. Ал деген арбактарды тебелеп тепсөө, же болбосо Кыргыз элинде чыккынчылык кылуу болуп эсептелет. Бакиев 89 баланын канын төгүп келсе, аны кайрап келишибиз керекпи? Анда эмне үчүн биздин балдар жанын беришти? Биз Социал-демократтар партиясы бир гана ураа менен чыктык. Биз таза шайлоого жол ачтык деген гана ураа менен келатабыз. Ошол күндө ушул күнгө чейин бир гана ураанды менен келатабыз, ал ураанды өзгөрткөн жокпуз. Бул ураандын автору Алмазбек Шаршенович эмес, же акын Анатай Өбүрканов эмес. Бул сөздүн автору ошол 89 баланын арбактары болчу. Алар эмне үчүн жанын беришкен? Алар Кыргызстанда таза шайлоо болсо, таза бийлик болсо, таза коом болсо деп өздөрүнүн өмүрлөрүн Кыргыз элинин келечеги үчүн кыйып беришкен. Болуптур, жанагы ата журтчулар Бакиевди алып келсин, Машаяк Максимди алып келсин. Алардын өмүрүн ким кайтарып келет? Келбейт. Алар түбөлүк уйкуда жатат. Алар бизди карап турат, сиздерди карап турат. Алар сиздерге жол ачып берди. Биз Кыргыз эли ошол 89 баланын арбагында карызбыз. Биз Куран түшүрбесек да, эртең обалы ошолорго добушубузду беришибиз керек. Антпесек биздин тарыхтагы арбактарда кечирбейт. Урматтуу туугандар, ушуну туура түшүнүшүбүз керек. Ошол балдарды канын төккөнгө себепкер болгон кечеге эле Бакиевдин батальонунда жүргөн эки буттуу айбандар бүгүн жан талашып кайтадан башкаруу системасына батырып баратышат. Алар ачыгын айтып жатышат. Бизди дейт буттозуп атат бийлик дейт, административ ресурс иштеп атат дейт. Таза шайлоо болоруна ишенбейбиз дейт. Ошол эле ак жолчулар мындан 3 жыл мурун шайлоодо утуп чыгышып, добуштарды урдашып келген. 2 жыл ичинде Кыргызстан эмне кылды? Экономикасын, энергетикасын толугу менен өлтүрүп, аягында кырчында Кыргыздын жигиттерин канын төгүп туруп качып берген. Бүгүн алар басып жүрүшөт. Ар бир жерге барсаң арганда суроо беришет, эмне үчүн дейт, аларды кое берип койдуңар дейт. Бул мыйзамдын талабы. Биз Бакиевтердин жолуна түшкөн жокпуз, Акаевтердин жолуна түшкөн жокпуз. Анткени бүгүнкү катталган талапкерлердин бардыгында көөлүк бар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер деген. Андай адамдар мыйзам талабы боюнча камакка алынбайт экен, суракка алынбайт экен, жазага тартылбайт экен. Мына ошол 4 бурчтук кагаз менен булар бүгүн эркин элди аралап болушунча үгүт иштерин жүргүзүп жүрүшөт. Биз мына сиздердин алдыңызга келип өзүбүздүн программабызды эртең эмне кылып беребиз деп айтып жатсак, алар башкача жогуштарды уюштурушат. Алардын мандаты үчүн эмес, мансап үчүн баратышат. Байлыктарын жактап калганга, топтогон байлыктар элдин эсебинен байган байлыктардын бардыгын кармап калганга баратат. Алар бийликке баратат. Кайсар менен баратат. Кече эле кан төкпөдү. Ошо 89 үйдө бүгүнгө чейин каранып турат. Энелери кан какшап ыйлап турат. Жалгыз барасынан ажыраган апалар отурат. Канча деген жетимдер отурат, атасы жоктан. Ошолордун арбагын тепсеп, булар кайрадан депутаттыкка баратат. Биз ушуга жол беришибиз керекпи? Анда бизди арбак кечирбейт. Тарых кечирбейт. Алар барбашы керек болчу. Алардын адамдык да моралдык укугу жок болчу.
болчу барганга. Ой, кантип барат? 5 ай өтөлөк кой балдардын өлгөндө. Булар Курандан да, Кудайдан да коркпайт экен. Биз таластыктар эки революциянын локомотиви же болбосо буревестник болду десек, жаңылышпайбыз. Бул аша чапкандык эмес, бул чындык. Эми биз бүгүн таластыктардын алдында дагы бир чоң милдет турат. Ал милдет эмне деген милдет? Ал биз Бакиевди кулаттык, Акаевди кулаттык, алардын системасын кулаттык. Бирок биз алардын куйлуктарын кулаткан жокпуз. 10-октябрда биз алардын куйлуктарын оптомунан ушул талас жерден кулатышыбыз керек. Бекеринен айтылбайт. Талас солуп кетсе Кыргызстан болуп кетет деп. Биз бүгүн дагы бир жерди жасашыбыз керек. Мына Алмаз Шаршенович айтып кеткен. Жана калкан шит болгондор билебиз, мына бардыгыбыз жүргөнбүз. Мына ошол Курал Аксакал отурат, мына ошол Какан апалар отурат. Биз анын таламын талашып 5 ай пикетте жүргөнбүз. Ал бүгүн кимдин таламын талашып атат? Башка мамлекеттин таламын талашып Кыргызстанды колонияга айлаткан саясатты жасап жатат. Бизди башка бир улутка кул бергиси келип жатат. Ошону дагы кой беришибиз керекпи? Эмне үчүн баш мыйзамда жазылган мамлекеттик бийликтин башында элдин бийлиги турат дейт. Мына сиздердин колуңуздарда бүгүн бийлик бар. Бир эле күндүк бийлигиңер бар силердин. Ошол бийлигер 5 жыл Кыргыз элинин келечегине кызмат кылат. Ал эртеки силердин добушуңар. Ошол добушуңар менен силер 5 жылга шайлайсыңар. Ата журттун, же болбосо ар намыстын бектин 5000 сомун силерге 5 жылга эчтеке кылып бербейт. 5000 сомду 5 жылга берсең 1000 сомдон тиет. 1000 сомду 360 күнгө берсең 2 сом 70 тыйындан тиет. 2 сом 70 тыйынга балдарга бир тетратта тийбейт. Бардык жерге келсең эле айтышат экен. Ой, силер кеч келдиңер. Силер келгенче элдин баардыгы ээрчип кетти. Кайка ээрчип кетти? Ой, тиги партияга мынча добуш кетти, бул партияга мынча добуш кетти деп кеткен жок. Добушуңар, добуш деген таракан эмес, басып кеткенде. Добуш деген жан дүйнөгөрдө жашаган кудурет, керемет нерсе. Ал акчага сатылбайт. Ал акчага бааланбайт. Аны саткан адам, добушун саткан адам, конушун саткан адам, конушун саткан, жерин саткан, элин саткан адам. Ал кыргыз эмес, кыргыз элинин чыккынчысы. Биз бүгүн добушту сатпашыбыз керек. Биз добушту сатпашыбыз керек, бирок сакташыбыз керек. Биз ошол добушту арбактарга беришибиз керек. Анткени алар жол ачты. Мына тигилер ачык эле айтпады, биз Бакиевди алып келебиз дейт. Бакиевди алып келсе эмне болот? Электроэнергиялар кайта 1 сом 50 тыйын болот. Алдагы уюлдук телефонуңар 60 тыйынга дагы көтөрүлөт. Мына өкмөттүн жыйында 2 айдын ичинде 60 тыйындан чогулуп отуруп максимге 272 миллион сом түшүптүр. Мына Кыргызстанда 5 миллион киши болсо 4 миллион кишинин соткасы бар. Bir күндө бирөөгөр жок деген эң кеминде 5-7 сом менен сүйлөшкөч 20 миллион сом bir күндө чөнтөккө түшүп атат. Бул деген уурулук. Авадан жазып атат, алтынга саткан жок. Ошол адамдар кайтадан келебиз атат. Биз жол бербешибиз керек аларга. Биз ушул жакта кубалашыбыз керек аларды. Биз ошол акча бергендерди, жанагы электроэнергиясын өз басына берем дегендер болуп атат. Арзан кредит берем дегендер болуп атат. Берсе бүгүн берсин да, банк бар. Эмне үчүн элди алдайт? Бербей бүгүн, ана кезек менен тура бергенде алда жерде банк турат. Береби? Алдыңарбы? Бербейт, албайсыңар, көрбөйсүңөр. Электроэнергиясын өз басына берем дейт. Бул жомок. Токтогул кезинен 4 тыйындан чыккан эме транспортировка распред компанияга кетип, анын налогу, НДСи болуп отуруп 53 тыйын болот. Анан кийин алардын айлыктары, маяналар башка мамлекеттик жыйынтырымдар менен ушул неме менен келип атат. Анан кантип ошону 4 тыйындан берет? Мен дегеле түшүнбөйм. Эгер эртең мен ишенем, Алмазбек Шаршенович премьер-министр болуп келет. Мен ошондо парламентте айтам, Алмазбек Шаршенович, ушул баланы энергетика министри кылыңыз, баягы айткан сөзүнө турсун, электр энергиясын өз басына берсин, болбосо бүт байлыгын базарлардын оптомуна мамлекет өткөрүп берсин. Алдагандын дагы болот деп мындай жымсалдык ул алдаса болбойбу. Мен 7-9% кредит берем деп. Кантип берет ай? Улуттук банктын уруксаты жок, кантип берет? Улуттук банктын ставкасы төмөн түшпөйт. Кантип берет? Берсе бүгүн берсин да. Бул шайлоо алдыда калды. Баарыңыздар түшүнүп турасыздар, бирок акчага муктаждыктары бар. Алыңыздар. Бирок кабина корганда
арбактарга добушту алыңыздар. Ошентип буларды окосо сайыш керек. Экинчи алар силерге келбейт. Булар алдайт дейт. Булар добушун сатпайт дейт. Ошентип биз таза шайлоону, таза бийликти, таза коомду кура алабыз. Мына биз 20 жыл жан багып келдик. Жашап келдик деп айтпагыла. Жашоо менен жан багуунун айырмасы бар. Жашоо деген бул көгүлдү тойгозуу. Жан багуу деген бул курсакты тойгозуу. Биз болгону курсагыбызды тойгозуп келдик. Көңүлүбүз тойбой келген. Тойбогон үчүн эки президентти элибизден качырып жибердик. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Аттан аттын изи артык, аттан аттын несі артык. Ашыра баскан из артык. Эрден несі артык, эр сайышта күч артык. Кандан ханды несі артык. Халкына кылган иш артык деп. Булар эки президенттен тең артык кылабыз деп тыртык кылды. Кыргыз элинин экономикасын жыртык кылды. Бардыгыбыз көрдүк. Анан кийин айдап салдык. Бүгүн дагы ошолордун куйруктары бийликке келсек дейт. Мына 27-июнда референдумда кабыл алган баш мыйзам боюнча азыр парламент башкарат. 120 президент болот. Үй бүлөлүк бийлик болбойт. Мына булар ушул жакка тырмышып атат. Ошол эле кечеге ак жолчулар бүгүн 4 партияга бөлүнүп алган. Билесиздер кайсы партиялар экенин. 4 партияга булар жашын түрдө сүйлөшүп алган. Биз ушинтип бара берейик, тек барганда бийлик алабыз, анан кийин кайрадан тартырган бийлигибизди колго алабыз, анан кийин мурунку эски досторубузду чакырып алабыз деп. Биз ошого жол беребизби? Бербешибиз керек. Добушубузду сатпашыбыз керек. Бул Ата журт деген партиянын тизмесин окуган болсоңуздар карап көрүңүздөр. Кимдер келатат? Мэр келатат, орун басары менен Данияр Сүрөптүн жубайы келатат ак жолду. 60% кечеге ак жолчулар. Анда биз Бакиевди неге кетирдик? Анда балдарыбызды эмнеге өлтүрүп калдык? Ушуларды жол берип коюптур. Бул мыйзам жол берип койду. Бирок биз жол бербешибиз керек да. Эгер биз жол берип койгон күндө арбактар жол бербейт, алар жазалайт, алар тазалайт буларды. Биз ошон үчүн жардам беришибиз керек да, болгону акырын эле ушул арбактарга добуш берип коюш керек. Таза шайлоого. Мен эртең шайлоодо биздин партия жеңип келерине ишенем. Биз Кудай кааласа, буйруса, сиздердин добушуңуздар аркылуу таза шайлоодо утабыз. Таза бийликти курабыз. Таза коомго сиздерди бурабыз. Биз жегебиз, келебиз, биз силерге ак дилибизден арбактар алдында кызмат кылып беребиз. Рахмат көңүл басты.